Баштай бер. Менин атым Исабек Олжобай уулу. Жашым 26-да. Кено областной прошлый Кадамжай районунда турдум. Siz soru verseniz şu an sözüm kapalı. Мынау Бишкекке келгене канча жыл болду? Бишкекке 2013 сентябрь айында келгенбиз. 5 жылдан ашып калды азыр. Шаарда турабыз. Азыр көзүңөр азиз. Чала көрөт, э? Жок, мен да келинчегим да азыр только андай жарык деле сезебиз да. Так андай зрение жок. Нулевой почти. Bir ul bir kızımız var hazır. Bir ul bir kızı oldu. Kudayga şükür balların deniz soluğu жақшы. 2013'ten beri üylөнгөнүңөр канча болду? 2014'te üylөнгөн. Бул жака келгенден кийин 1 жылдан кийин. Анан азырында 4 жылдан ашып калды üylөнгөнүбүзгө. Şu birge жашаптабыз. Келинчек дагы тубасызда, же? Жок, 1 жаштан кийин. 1 жаштан кийин көрбөй калдыңыз. Исабек, сен канча жашкан көрбөй калдың? Мен 18 жашка толгондо көзүм ооруп баштады. Причинасын точно кое алган жок да докторларчы. Тияка чуркатты, бияка чуркатты. Анан башыман травма алгандан деп айтып коюшат, бирок точно этиологиясын эчким кылган эмес да. Азыр мезгилде слойка сетчатка деген диагноз коюлган. Ошо. Буга чейин кандай эмне менен алек болдуңар, кантип тирлик кылдыңар? 2013 Бишкекке келгенден кийин компьютерный курстарга окудум. Анан мен 9 класстын базасынан окуй кылганына байланыштуу аттестат, 11 аттестаты жок болчу. Кийин бул жерде вечерний школдан окуп 2 жыл 13 тапшырып 15-жыл бүттүм. Аттестат алып 11 аттестат. Кийин медакадемиянын алдында медучилище бар. Ошол жерде СД массаж деген немени окуп Курска бардың, э? Факультет. 2 жылдык. Средний медперсонал болобуз да, ошону бүтүп, анан кече 17-жыл ноябрдан баштап 1 жыл иштедим да. Общий сложности 1 жыл болду да. Массаж. Массажист болуп, номер 2 поликлиникада иштедим. Анан ушул жылдын ноябрь айында мен кайра иштен бошошума туура келди да. Себеби? Себеп мен былтыр жумушка түшүп 1 айга жакын эле иштеп, кайра кийин больничныйга чыгып кеткен болчумун. Ноябрдын 1-инен ишке түшсөм, декабрдын 1-ине башымдан операция болуп калдым. Ойдо жок жерден ушундай диагноз опухоль деп, опухоль бар экен деп диагноз коюшту. Анан Бишкекте нейрохирургияда операция болдум. Андан кийин 4 ай үйдө жаттым, кийин марттан кайра жумушка чыктым. Анан августка чейин иштедим да. Быйыл августка чейин. Ошол 18-август айына чейин иштеп, кийин контрольный томографияга барганда башым жакшы эле экен деди. Анан спинной мозгто жүлүнүндө дагы 2 жерде опухоль бар экен азыр. Ошого байланыштуу мен иштен бошошум отура келди. Врачтар пока иштебейт. Сага оор иш болбойт деди да. Операцияга жөнөтүштү. Анан азыр томографияга түшүп, ары бери журкан врачтарга көрсөтүп атам. Мен булар айтып атышат, биздин Бишкектеги врачтар. Мунун лечениясы Москвада бар депчи. Жаңы чыккан методдор менен лечить этпесе бул опухоль чоңойсу, жанагы жүлүндүн ичине кысып калса, буттарым иштебей калышы мүмкүн экен. Ошого мындай лечение бизде жок деди.
Ошо Москвага барганга азыр канча каражат кетет экен? Барып жатып дарыланганда. Өткөндө мен интернеттен номерларын алып, ошо Москвадагы клиниканын чалып байланыштым. Ал сүйлөшкөндө запись кылып алган болчумун, кейін сизге берем го. Эме алар айтышты, эгер сен опухоль болсо, неме дейт да, онкотест өтүшүң керек деди. Ал онкотест өзү эле 250 000 рубль турат экен. Бул просто лечениени баштаганга чейинки обследование болуп атат да, получается. Анан лечениясы канча болот, эми точно азыр айта албайм, өзү текшерүүсү ошончо болуп аткан экен, лечениясы да ошого жараша болсо керек. Ошол сөзсүз барыш керек операцияга. Ооба, бул жактан жалда Бакыт Абдышевич деген нейрохирург бар экен. Ошол детский врач, балдарды врач экен, өзү детский врач экен. Жаш балдарды операция кылат экен. Биз ошого консультация алганы барганбыз. Ал айтты, пока колуң бутуң иштейт экен, жакшы движениеңде ограничение жок экен. Аракетиңди кылып кал, кийин өкүнөсүң дейт да. Анан эми ал жака барыш азыр менде шарт ачыгы жок да, ошо. Ага жолукканыма уже 2 ай болуп атат, үйдө эле отурам пока. Азыр канча жашап атасыңар? Бул жер квартира төлөйт экенсиңер, азыр 10 000. Ооба. Биз үйлөнгөндөн кийин бир кайнагамдын үйүндө 1 жыл турдук. Андан кийин медакадемиянын общежитиясына ошол үй бүлөлүүлөргө бир комната берет болчу. Ошол жакта 2 жыл турдук, окуу бүткөнчү. Ал жак бүткөндөн кийин былтыр 17-жыл бул жакка келдик. Айына 10 000 сомдон төлөйм. Биринчи ошол иштегенме байланыштуу айлыгым бар эле, анча айлыктан сырткары да массаж кылат элем. Анан кирешим жакшы эле болчу. Ушул күнгө чейин пока жакшы эле төлөп келдим да. Но азыр иштен чыгып кирешим токтоду и бир аз акча чогулткан болушум, 40-50 000 ачыгын айтайын. Анан ошол азыр квартплатка кетип атат ушул күндө. Айына 10 000 сомдон. Анан бул бүткөндөн кийин уже бул жактан чыгабызбы же кантебиз билбейм пока. Тиги операцияга да барыш керек. Ал жака да барыш керек. Балдарды багыш керек. Бар. Келинчек үйдө. Келинчегим үйдө эле ушу балдар менен. Улум 3,5-да, азыр садикке барат. Ушул күндө. Анын да расходтору бар, Садиктен го неме кылышты мындай. Анан просто алар эми канча үй бүлө кеңейген сайын ошого жараша расход болот экен да. Алардын кийим кечеси башкасы дегендей. Тиги жанагы Көк Жардан үй берген ошого бир аракет кылбадыңарбы? Көз Азберге. Көк Жардан биз 14-жылы үйлөнгөнбүз. Ал жерден үй 15-жылдын январь айында берилген. По-моему, февраль деген кыш болчу да. Анан алардын шарты боюнча үй бүлөлүү болуш керек. Городской пропискада 3 жылдан ашык болуш керек болчу. Анан биз ага жетишпей калдык. Бирок азыркы мезгилде ал жакта дагы үйлөрдүн көпчүлүгү туура эмес берилип кеткени боюнча сот болуп атат. Эми мындан ары үй салынышы күмөн болуп атат да. Эми ал жактан бизден үмүт кылбай эле койгула деп ошол Көз Аздердин коомунун жетекчиси айткан, ачык эле айткан мага. Ошол эми ал жактан үмүт почти жок да. Анан биз кичинекей мезгилде апам тирүү мезгилде мен чоң төрөлгөндөн бери эле квартирадан квартирага жашап келем. Азыр 26 жашка чыксам. Апам 98-жылы карындашым төрөлгөндөн кийин буттары ооруп, анан 2002-жылы белинен операция болду. 2003-төн баштап уже баспай калды, буттар иштебей калды. Кийин 2006-жылдары колдору да иштебей калды. Апамдын диагнозу да меникиндей диагноз болчу. Бул
сирингомиелия деген диагноз коюшкан болчу. Апам бул травмадан анан ушул затылочный областтан операция болгондон болот экен көбүнчө. Азыр менде опухольдан сырткары ошо сирингомиелия деген диагноз коюшкан. Спинной мозг жүлүн сууга толуп калат экен да. Апам ошондой болуп ооруган. 5 жыл канча жыл жатты ошондо? Жалпысы 6-7 жыл кол бут иштебей отурду да. Аны өзүбүз карадык, ухаживать эттик. Колубуздан келишинче биз ал мезгилде жаш болчу, азыр эстесем. Бирок мен азыр ойлойм да, эгер бир күн менде Кудай сактасын лечением кандай болот, бир күн барып апама окшоп мен да калса албай калсам, балдарымды ким садикке жетелеп алып барат, ким мектепке жетелеп алып барат, ошолорду ойлосом, аябай жүрөгүм ооруйт. Менин келинчегимди көрбөйт, көчөдө самостоятельно жүрө албайт да. Муну атайын окуш керек, көчөдө жүргөндүчү. Орусча айтканда ориентирование местности деп коет, ошону окуган эмес да. Анан буга кыйын болуп калат да, эгер мен баса албай калсам ошого. Жок дегенде ошол күнгө чейин үйүм болуп калса деп үмүт кылам. Мен иштеген мезгилде мен ойлочумун да, ипотекага мамлекеттик ишканаларда иштегендерге ипотекага үй берилет экен. Ошол жака жетишип каламбы деп мен заявление да жазып койгон болчумун. Эми ал жактан иштен чыктым. Ал жактан уже үмүт ага да болбой калды да. Иштеп турсам ипотекага үй ала алмакмын да. Эми азыр билбейм. Балдар жакшы эле, чоң 3-кө чыкты. 3,5. 3,5 да. Кичинеси бул. 1,5.